Саламатсыздарбы? Бүгүн Python программалоо тили курсу боюнча экинчи сабагыбыз. Бүгүнкү сабакта биз өзгөрмөлөр, маалыматтык типтер жана алар менен болгон амалдарды карап көрөбүз. Биз мындан мурунку сабагыбыз, биринчи сабагыбызда биз инструменталдык чөйрөбүздү орнотконбуз. Ошол инструменталдык чөйрө орнотууда биз Tony ID'син орнотконбуз. Tony ID'син негизинен 3 талаасы бар. İşte birincisi bu жерде код жазуучу файлдык режимде коебуз. Андан экинчиси интерактивдүү режим, андан үчүнчүсү жардам бөлүгү. Маалыматтык типтер боюнча айтсак, экранда көрүнүп тургандай маалыматтык типтер негизинен 3 категорияда бөлүнгөн. Биринчи сандар, андан тизмектер, үчүнчүсү нан. Сандык типтерге бул жерде int бүтүн сандар, float чыныгы сандар, бул logical true false, андан комплекс, бул татаал сандар болуп эсептелет. Буларды карап көрө турган болсок, биз билебиз бүтүн сандар. Булар -1, 0, 4, 100, 1000 жана башкалар. Биз программада, Python программасында маалыматтардын типин көрүш үчүн өзгөрмөлөрдү биз type функциясынын жардамында көрө алабыз. Class int маалыматтык типтер Python программасында класста болуп эсептелет. Ошол себептен класс int деп чыкты. Биринчиси бул бүтүн сандар боюнча, андан экинчиси 1,15 бул чыныгы сандар болуп эсептелет. Типин көрө турган болсок, бул чыныгы сандар болуп кетти. Андан кийин бизге комплекс булдук типтер болуп эсептелет. Булдук типтер true false бул чоң тамгалар менен жазылат. Баштамалар менен. Андан кийин бизге комплекс сандар. Комплекс сандарды жазыш үчүн сандарда бир санды жазып, анын аркасында латын алфавитиндеги бир Ж тамгасын, кичине Ж тамгасын жазса, комплекс сандар болуп эсептелет. Ошондо биз сандык категориясын бүттүк. Саптык катышуу тизмектерге түшө турган болсок, биз str бул саптык типтер болуп эсептелет. Саптык типтерде биз апострофтун ичинде Ж тырнакчанын ичинде 3 ачылуучу тырнакча, 3 жабылуучу тырнакчанын ичинде жазсак болот. Же болбосо ушунун эле кийинки варианты 3 ачылуучу апостроф, андан кийин 3 жабылуучу апострофтун ичинде жазсак болот. 3 вариантта жазсак болот. Андан кийин биз текст манисин киргизебиз. Типин аныктасак, бул str типине кирет деген сөз. Андан биз тизмектерди карайбыз. Тизмелер бул чарчы кашада жазылат. Ичиндеги элементтер бул анык сандар же тексттер болушу деген шарт эмес. Бул жерде аралашып кабыл кыла берет. Python программасында массивдер жок болгон үчүн, массивдик тип жок болгондуктан биз тизмени массив катары пайдалансак болот. Андан бизге акыркыбыз бул жерде тек бул кортеж калды. Кортеждер жөнөкөй кашанын ичинде жазылат. Анын элементтери өтүр менен ажыратылып жазылышы керек. Биздин акыркы категориясы бул none категориясы калды. Бул да бир өз эле none, бул бош объект деген түшүндүрөт. Классно. Ушуну биз маалыматтыктерди аягында толук өтүп көрсөттүк. Ушулар маалыматтык типтер болуп, ушулар менен амалдарды аткарсак болот. Бизге белгилүү болгондой, математикада арифметикалык 4 амал бар. Бул сандык типтерге бирдей иштейт. Ошол арифметикалык амалдардын сырткарыдагы программалар боюнча бөлүмдүн калдыгын алуу, бөлүмдүн бүтүн бөлүгүн алуу деген атайын операциялар бар. Ошолорду карасак дагы болот. Мисалы үчүн 5ти бөлөбүз 2ге. 2,5 чыкты. Эгерде биз ушундай эле 2 бөлүүнү пайдаланып 2ге бөлсөк, 2 чыкты. Демек бул 2 бүтүн бөлүү. Биздин бул операциябыз бул эмне алат экен? Тийиндини. Бөлүмдөн чыккан тийиндинин бүтүн бөлүгүн алат. Андан калдык бөлүгүн алыш үчүн биз процент белгисин пайдаланабыз.
Demek 1 çıktı. Andan keyin saptıq tipler boyunca айтсам, saptıq tipтерде дагы ошол кошуу жана көйтүү амалын аткарса болот. S1 барабар T деген эки сапты сөздү алсын, андан кийин S2 бул экинчи. Андан X тini алсын. Эми экөөнү кошо турган болсок, S1 кошо S2 бизге текст деген сөз чыгат. Кошуу операциясы бул саптык типтерде эки объектти бириктирет деген сөз. Бул математикалык мааниде эмес. Программаларда буну конкатенация деп аталат, эки сапты бириктирүү. Мындан көбөйтүүсү дагы бар. Көбөйтөбүз. 3кө T деген. Бул T деген объекти 3 жолу чыгар деген сөз. Эгерде биз ушул S1 кошу 5 десек, бул жерде ката кетти, себептен сап менен сандарды кошууга болбойт. Анан S1 кошу көбөйтүү S2 десек дагы ката кетти, себептен саптар менен саптарды көбөйтүүгө болбойт. Көбөйтүү бул саптар менен тексттердин гана ортосунда болот. Ал эми сандар менен тексттердин ортосунда көбөйтүү. Кошуу бул саптар менен саптардын ортосунда болуп амал. Бул жерде дагы салыштыруу операторлору бар. Программада биз салыштыруу операторлорун билебиз. 2 чоң 2 чоң 3төн. Бул false жалган деген сөз. Ушуну эле наобороттон кылсак, бул жерде туура чыгат. Демек, бул салыштыруу операторлорун билебиз. Анда бизде Python программасында барабар деген салыштыруу бул эки барабар белгиси болуш керек. Андан кийин жылдыз илеп белги жана барабар деген бул барабар эмес деген белги. Карап көрөлү. 2 бул операцияны карасак, бул false болуп чыгыш керек, себептен 2 менен 2 бири-бирине барабар. False чыкты. Чындыгында андан 2 барабар 2 дей турсак, бул туура чыгат. Мындай логикалык операторлор боюнча бул жерде аткаруу боюнча 3 оператор бар. Бинардык and, or, not деген бар. Карап көрөбүз. Булар эки операцияны салыштырыш керек. 2 барабар 2 and 2 барабар 2 жыйынтыгы false чыгат. 2 барабар 2 and 2 барабар эмес. Бирге бул true чыкты. 2 барабар 3 and 2 барабар эмес. Бул false чыкты. And операциясын аткарууда качан гана эки жагы тең true болгондо мааниси true кайтат. Себеп дегенде бизде көрүнүп турат, 2 2ге барабар, 2 1ге барабар эмес. Экөө тең true болгондуктан бизге жыйынтык true болуп кайтты. Ал эми калган эки учурда бир жагы же болбосо эки тарабы тең ката болгондуктан false чыкты. Андан кийин or оператору бар. J деген Enter'ди бассак true чыкты. Андан кийин 2 барабар 2 or 2 барабар эмес. Бул true чыкты. Андан кийин 2 барабар 3 or 2 барабар эмес. 1 false кылышыбыз керек. 2 барабар 2 or false чыкты. Мындайча айтканда, бул or операторунда эки операнттын тең. Карайбыз, биринчисин карайбыз. Бизде
биринчи операторыбыз бул жерде салыштырууда бул false, экөө бири-бирине барабар эмес. Андан кийин экинчиси дагы бул жерде 2 бирге барабар эмес. Бул жерде true, бул жерде false. Демек жыйынтыгы бизге true чыкты. Эгерде бизге 2 барабар 2 бул true, андан 2 барабар эмес, бул жерде да true, жыйынтыгы true чыкты. Андан кийин акыркыда бизде 22 2-ге барабар эмес, 2 2-ге барабар эмес. Бул экөө тең false болуп эсептелет. Or оператору качан true чыгат деп турган болсок, эки операнттын бирөөсү же болбосо экөөсү тең true болсо анда true чыгат. Андан кийин ушул оператордун экөө тең false боло турган болсо, бири-бирине false туура эмес болуп жатыр болсо, анда жыйынтыгы false болуп чыгат. Андан биз акыркы операторубуз бул not оператору. Бул карама каршы таануу деген сөз. А барабар аны чыгарсак, бул false болуп эсептелет. Эми ушуну чынга айландырыш үчүн биз not a дей турган болсок, true чыгат. Бул жыйынтыкты таанат дагы анын карама каршы багытына өзгөртүү. Себептен a менен a бул жерде 5, биз жыйынтыкта false алдык, бул жалган деп. А эгерде биз таануу операторун колдоно турган болсок, бул карама каршы багытын өзгөртүп, бул true маанисин алат. Андан кийин маалыматтык типтерди өзгөртүү боюнча Python программасында маалыматтык типтерди өзгөртүп алабыз. Ошол өзгөртүп алуу боюнча да бир аз карайлы. Мисалы алсак, бизде str, int, float, str деген 3 функция бар. Ушул функциялардын жардамында маалыматтардын типтерин өзгөрсөк болот. Эгерде бизге бул типин аныктасак, бул чынында бүтүн сан болуп эсептелет. Эми бунун биз не алат экенбиз? Типин өзгөрсөк болот. А барабар str аны чыгара турган болсок, 1 чыкты. Бул эменин нечи саптын ичинде чыгат. Эми типин аныктасак, type жардам аркылуу. Демек бул tuple. Азыр мен тыны чыгарып койдум, бул жерде т эмес, type аны чыгарышым керек. Аны чыгарсам, демек str, демек бул саптык тип болуп эсептелет. Ушул эле бүтүн санды биз чыныгы сандарга айландырсак да болот. Азыр биз айды экранга чыгарсак, бүтүн сан чыкты. Биз бу өзгөрмөсүнө бул жерде float деп жазып, андан кийин ушул жерге айды беребиз. Буну кирсек, белгилүү беребиз. Типин аныктай турган болсо, type. Бул class чыкты. Эми барабар 25 десек, бул саптык тип болуп эсептелет. Табан эмесин карайбыз, типин. Эсти беребиз. Бул класс str деп турат, чындыгында. Эми биз буну өзгөрсөк болот. X барабар s бул билебиз. Кайсы? Бул саптык тип. Буну бүтүнгө айландырыш үчүн int функциясын пайдаланабыз. Int s кошу x'ти бассак 27 чыкты. Себептен биз эсти не кылдык? Бүтүн типке айландырып алдык. Бул жерде дагы бир нерсени айта кетишим нерсе, эч качан айландыра албай турган маалыматтык типтер бар. Мисалы үчүн текст символдорду биз эч качан бүтүнгө айландыра албайбыз.
ошол жерде ката кетти себептеги текст тең бул символдук болгондуктан муну эч качан бүтүн санга айландыра албайбыз. Анда ушундай жолдор аркылуу биз эмне кылат экенбиз? Бир типтен экинчи типке өзгөртсөк болот. Чыныгы сандан бүтүн сандан чыныгы санга айландыра алабыз. Андан кийин анык чыныгы жана бүтүн сандарды биз текстке айландыра алабыз. Тексттеринди айландыра алабыз, бирок биз эгерде бизге ал тамга берилсе, кандайдыр бир белги берилсе, аны бүтүн сандарга айландырууга болбойт. Бул экранда көрүнүп турган бул Python программасынын кызматчы сөздөрү, биздин өзгөрмөлөрүбүз ошол сөздөргө дал келбеш керек. Эгерде ошол сөздөргө дал келген болсо, анда алар өзгөрмө эмес эле, булар кызматчы сөздөр болуп калат. Мына бүгүнкү сабагыбыз да аягына келип жетти. Биз маалыматтык типтер, алар менен болгон амалдарды карап өттүк. Бир типтен экинчи типке которууну да көрдүк. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.